Бизден Орусиянын кара тизмегине киргендердин эсеби 40 миңден 60 миңге чейин деп айтылат. Өкүнүчтүүсү ЭАЭПке киргенде деле кара тизмегидегилердин багы ачылбайт. Айрым серепчилер тескерисинче күчөп, сандар дагы өсөт деп боол кошту. Себеби учурда Орусияда патент албай жүргөн мигранттар Кыргызстан ЭАЭПке киргенде ошо албай койгондор да кара тизмедегилердин катарын толуктайт деп билдиришти. Оорчулуктун баары майда ЭАЭПке киргенде чечилет деп эки тараптын бийлиги ишендирип келет. Ошондуктан элчиликтин нотасында патенттин эски үлгүсүн майга чейин калтырып турууну өтүнгөн. Бирок азырынча жооп келе элек. Бурлай Пусурманкулова мигранттардын абалынан кеңири токтолот. Жаңы талаптардын катаалдыгына эмгек мигранттары жаңырган жылдагы 2-айда же февралдан баштап туш болушууда. Ошол эле маалда миграция жараянына кирип жаткан тартиптерде карама каршылыктар бар экени жана аларды жөнгө салууга федерациянын өзү да даяр эмеслиги ачыкка чыгууда. Буга Москванын сыртындагы Сахарова шаарчасындагы миграциялык борбордогу абал далил. Москва боюнча мигрантка иштөөгө уруксат бир гана ушул борбордон берилет. 3000дей кезекке турган мигранттар документчи ал тууралуу маалымат алууга келгендер суукта сыртта бир канча сааттап кезек күтүп темир торлордун арасынан ит менен кайтарууда турушат. Борбордун кызматкерлери болсо күнүнө кезекке тургандардын 30% гана тейлөөгө жетишет. Мындай абалга кабатырлануусун билдирип, өткөн жумада маселени жакшыртуу боюнча Орусиядагы кыргыз элчилиги Москванын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нота жиберген. Бул сунушту мен Орусияда 1-январдан тарта мигранттарга карата жаңы тартип иштеп баштады. Ага ылайык квота системасы жоюлуп, патент менен жумушка алуу мыйзамы күчүнө кирди. Мурдатан аймакта иштеп жүргөндөр жаңы патент алууга арыз бериши керек. Ал эми Орусияга жаңы киргендер миграциялык баракчаны иштөө деп толтуруп, 30 күндүн ичинде патент алууга арыз тапшырат. Патент алуу үчүн орус тилин жана тарыхын билгени боюнча сынак тапшырып, саламаттыгы жайында экенин жана медициналык камсыздандыруусун тастыктаган документ алышы милдет. Патент үчүн бир мигрант Москвада 14500 рубль төлөйт. Бул каражаттын 300 рублю жол акыга, тиешелүү мекеменин патент алууда көрсөткөн кызматы үчүн 3500 рубль, бир айга белгиленген патент баасы 4000 рубль, банк кызматтарына 200 рубль, медициналык камсыздандырууга 2800 рубльдан жогору. Мындан тышкары ден соолугунун чыңдыгы боюнча маалымдамага, орус тили жана тарыхынан тест тапшырууга да акча төлөнөт. Сыноолордун баарынан өтүп патент алган мигрант 2 ай аралыгында федералдык миграция кызматына иш берүүчү менен түзгөн эмгек келишиминин көчүрмөсүн жибериши керек. Бирок патент алууда коюлган талаптар менен анын акчасын төлөө кыйынга турууда. Буга рубльдун кунунун түшүп кеткени да себеп. Ошондуктан кыргызстандыктардын көбү абал жакшырганга чейин деп өз өлкөсүнө келүүдө. Алардын бири Нурбек Сагынбаев. Бияка келип ошол чечилсе эле сразу кетели деп ойлогонбуз. Таможенный союзга киргендигине байланыштуу ФМС башка мигранттар чечип, бирок кыргыздардын ортодо 1-2 ай бар деп ошонун эсебинен чече албай, может, возможно, регистрация менен эле жүрүп калат дегендей кылып атат да. Оорчулуктун баары майда ЭАЭПке киргенде чечилет деп эки тараптын бийлиги ишендирип келет. Ошондуктан элчилик нотасында патенттин эски үлгүсүн майга чейин калтырып турууну өтүнгөн. Бул маселе бул Россия Федерациянын мыйзамы. Биз өзүбүздүн мыйзамдар менен Россиянын мыйзамдарына кирише албайбыз. Бирок мондай дипломатик каналдар менен өзүбүздүн каалообузду билдиргенге укугубуз бар, ошону билдиргенбиз. Жакын арада Россиянын тышкы иштер министринин расмий түрдө жообун күтүп атабыз. Былтыр Орусия тартип бузган чет өлкөлүктөрдү кара тизмеге алып баштаган. Анда кыргызстандык 60 миңдей жаран бар экени айтылып келет. Мигранттардын басымдуусу өзүнүн ал тизмеге киргенин аңдабай Кыргызстанга кайтып келип кетерди гана билип калууда. Былтыр ата мекенине келип кайра кете албай калган 2000ден ашык кыргызстандык кара тизмеден чыкты. Алар Орусия аймагында билим алган студенттер, үй бүлө мүчөсүнүн бири орус жараны болгондор жана жогорку билимдүү адистер. 3 категорияга кирбегендер кара тизмеден соттун чечимисиз чыга албайт. Кара тизме маселеси чыккандан бери кыйналган мекендештердин эсебинен акча жасагандар да пайда болгон. Андай шылуундардын капканына түшүп азап тарткандардын бири 28 жаштагы Гүлназ Калмырзаева. Алда башкалар сыяктуу эле Москвада иштеп жүрүп, Бишкекке дарылануу үчүн келип кайра кетейин деп 12 декабрда темир жол вокзалына барып кара тизмеде экенин билет. Шылуундар Гүлназдын ишеничине кирип 45 миң сомун алып, ошол эле күнү поездге отургузушат да Орусиянын чек арасына жетерде поездден түртүп жиберишет. 60 км/саат кетип аткан поездар сумка ыргыткандай ыргытып жиберишти бизди. Ушуну ким ыргытты? Казакстан проводниктер. Бизди деген Алматы Уральск транзитный поездуна салган. Ал деген Илецкий границасына текшерди экен. Озун кесилип, сотрясение алдым. 2 күндөн кийин сот болду. Соттон кийин бизди Оренбургка атайын мигранттарды кармалоочу жай бар экен. Ал жака алып барып бизди
мен ал жака акыбалым оор түшкөндүктөн мени сразу больницага алып кетишти. Больницада мен 5 күн без сознанияда жаткам. Бир айдан кийин соттун чечими менен артка кайтып келип арыз жазган азыр иш тергөөдө. Темир жол кызматы мындай көрүнүштөр көп экенин, ишкананын 7 кызматкерине алдамчылык боюнча иш козголгонун билдирди. 7 заключенный үстүнөн иш козголгон. Иш тергөө иштери жүрөт. Биздин чара көрүүбүз алар эгерде иш козголуп сот койсо, сот чечим чыгарат. А биз өзүбүздүн тарабыбыздан көчүнө кетебиз. Эл өкүлү Ыргал Кадыралиева Орусия Кыргызстандын союздаш өлкө экенин эске алып, кара тизмеге алынгандардын талаптарын жеңилдетсе болмок дейт. Социалдык коргоо, укуктары, билимге болгон укуктары дегенчи, жана алардын үй бүлөлөрүнө болгон коргоо деп ушул соглашение эгерде май айында биз таможенный союзга бир жолу киргенден кийин ушул соглашение биз дагы бекитип бере турган болсок жана күчүнө кире турган болсо, андан биздин мигранттарга жеңил болмок. Албетте, бул боюнча тиешелүү тармактар иш алып барышы кажет. Буга чейин Тажикстан бажы биримдигине кошулбай туруп эле 5 категориядагы жарандарын тизмеден чыгарууга жетишкен. Мигранттардын иштөө укуктары менен бирге мына ушул кара тизме маселесин да чечип алуу керектигин адистер белгилешет. Антпесе ЕАЭПке киргенден кийин 60 миңге жакын кыргызстандыкка Орусияга 3 жылдан 10 жылга чейин жол жабылышы мүмкүн. Бурулай Псырманкулова, Элзар Асанбаев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык.